Саламатсызбы, Мурат Каленович. Сиз өзүңүз негизи мына партиялык иштерде көп тажрыйбаңыз бар, көп эле партиялар менен иштештиңиз. Анан ушул эмне үчүн Өнүгүү Прогресс партиясын тандап алдыңыз? Буга сиздин оюңузду билсек. Ал өзү турмуштук философия экен. Действительно, биз конституциябызды кабыл алып, парламенттик республика дегенден кийин акыл сезимиң жетип турса, сөзсүз бир партияга кирүү ар бир адамдын милдети да. Өзүнүн ушул программасын карап, таанып отуруп. Ал эми ушул Өнүгүү партиясы боюнча айта кетчү болсом, бул өнүгүү жөнүндө кыймыл болуп түзүлгөн. Ал дегенде партия жөнүндө деле андай терең ой айтылган эмес. Бактыр кешиптер менен чогулдуп, Кыргызстандан бир 7-8 чогулуп алып ушул өнүгүү кыймылы түзүп, кандай жол менен барабыз, элге кандай кылып жардам кылабыз деген бир ниеттер менен башталган. Кийин ушул тереңдеп отуруп анан Өнүгүү Прогресс түзүлдү партиясы. Ошону менен 2 жылдан бери ушул иштерди аткарып келатабыз. 2 жыл ичинде Ысык көлдө эмне өнүктү? Өнүгүү деген ат эле айтып турат да. Өнүгүү Прогресс деген ат. Ушул эле канчалык деңгээлде бизди өзүнө тартты. Көбүн тартты. Анан эмблемасы. Акшумкар дедик, Арнамыз дедик, Атамекен дедик. Жогорку пафостагы сөздөрдүн баарын колдондук. Жөнөкөй өнүгүү деген сөздү колдонбоп турбуз да. Партиянын дагы бир артыкчылыгы ушул болду, ушул атына заты жараша. Анан өнүккөндө эмне кылат? Саясатты эмес, дегенде элдин жашоо турмушун. Ысык көл областында мисалы 7-өгүздөн башталган. Сиздер жакшы билесиздер, МТСтин ачылышы. Бул чоң нерсе болду. Мамлекет ача албай кыйналып атат. Биз муну менен мамлекет ача албай биз ачып койдук деп аткан жерибиз жок. Муну менен биз мамлекетке да жардам берип атат канчалык деңгээлде. Дыйкандын короосуна келип дыйканга жардам берип атабыз. Аракет кылгандарга гана жардам беребиз. Кээ бирлер баягы жатып алып эле, тиги партиядан жардам сурайын, бул партиядан жардам сурайын. Ошого көбү да көнүп алган. Ошондуктан Өнүгүү партиясынын эң негизги принциби ушул 6 багыты бар. Анан ушул аракет кылган элге же болбосо аракет кылган дыйкандарга мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче жардам берүү. Бирок бүткүл Кыргызстан боюнча баарына албетте бир партия жардам бере албайт. Дагы айтам, биздин партия дыйканчылыктан жардам берсе, башка бир партия дагы бир башка жактан жардам берсе, дагы жайнаган партиялар дагы бир мейли промышленность боюнча алса, же болбосо кайра товарларды иштетип сырье жагын алса, Кыргызстан өзүнөн өзү өнүккөн атпайбы? Мына Өнүгүү партиясы Кыргызстан боюнча ар бир аймакта МТС ачылды. Ошо сыяктуу иштерди кыла берсе, чын эле анан өнүккөн атпайбы? Мына Ысык көл облусу көп Кыргызстандагы башка облустарга караганда салыштырмалуу эми жакшы деңгээл десек болот. Көбүнчө туризм жагынан өнүгүп жатат да. Сиздин пикириңизче азыркы кезде Ысык көлдө дагы андан башка көйгөйлөр да жок эмес да? Ошо кайсы көйгөйлөр жана партия ошол кайсы жагына басым жасаш керек деп ойлойсуз? Негизи Ысык көл областын Кыргызстандан бөлүнүп алып келсек, промышленность деп айтууга болбойт. Эң негизи аграрын, анан туризм. Туризм деле асманда учуп кеткен жерибиз жок. Жолубуздардын баарын көрүп атабыз. Мына мен Кытайга баргам. Керек болсо тетиги тоонун чокусуна чейин асфальт жолдор. Бардык жерде. Ошол себеби ошол туризмден акча талган. Бул жагында дагы биз аябай аксап атабыз. Анан дыйканчылык. Эң негизги дыйканчылык. Эми ал боюнча жанакы МТСтерди айтып атам, болгон жардамдарды колдон келишинче берип атабыз. Ушул анан экинчи жанакы дыйкандардын сепкен үрөндөрүн кайра иштетүү жагы. Бул боюнча дагы азыр атайын партиянын өзүнүн программалары бар. Немелерди куруу, жанакы жашылча картошкалар сактачу жайларды куруу, ошону менен переработка, же болбосо кайра иштетүү. Биз алып эле алып туруп эле Россия же көрүнгөн жакка сатып ийип атабыз да арзан баада. Эгерде бир какой-то завод, фабрика же болбосо кайра иштетүү цехтерин курсак, ал 2 эсе пайда түшүп атат. Өнүгүү партиясынын лидеринин Бакыт Эргешовдун өзүнүн азыр алдында максат бар. 51 чакан ишкана куруу. 50 чакан. Мына Жалал Абадта башталды, жакында ачылышы болот. Ошондой эле ишканаларды куруу жагы азыр Ысык көл областында сүйлөшүү жүрүп атат да ушул мезгилде. Сиз айтып кеттиңиз да, мына МТСтер боюнча 7-өгүздө ачылып тур. Бирок бир МТС бир 3-4 айылды эле камтыса камтыйт, бирок башка айылдар калып атат да. Ошону өнүктүрүү боюнча кандай аракеттер болот? Албетте, МТС, мисалы бир МТС 5 трактор, бүт шаймандар эч нерсеге жетише албайт. Эч нерсеге жетише албайт. Мына ошол эле МТСти азыр эртең менен барсаңыз казганактаган очередь арты-артынан.
мындай МТСтерди көбөйтүш керек. Биз азыр Ак Суу районуна пландаштырып жатабыз, мүмкүн болушунча. Анан эң негизги ошол МТСтерди алып иштетип кетүүгө бир татыктуу адамдарды коюп, баа техниканы талатпай, тонотпой калуу дагы сапаттуу болот экен. Өкмөт тарабынан ачылган МТСтин эң биринчи күнөөсү эмне? Күндө жетекчи алмаштырат, күндө механизатор алмаштырат. Ошону менен тетиктердин баарын чечип кетет, тияка салат, бияка салат. Ошол МТСтер ашып кетсе бир 3 жыл, 5 жылдан кийин тракторлордун баары ишке жарабай калып атат. А момунда жеке менчикке мамиле кылгандай кылсак, ошол партиянын контролу менен татыктуу адамдарды койсок, мына биздики уже 2 жылдан ашып калды тракторлорубуз күнү бүгүнкүдөй. Кантип ошол система кандай, ошону кантип таптыңар ошондой система? Таза дыйканды таптык. Ошол деген партиянын лидери менен сүйлөшүп, өкө керек болсо акча чыгарышып, чогуу кийин бүт ошол тиги жанакы 7 жылдык неме менен алып атпайбы кредит, ошонун баарын кутулгандан кийин ошол трактор чогусу менен ошол жерде калат. Кайра эч жакка болуп кетпейт. Керек болсо менчик катары калат. Ошондуктан ошол азыркы иштетип аткан биздин тиешелүү адамдар сөзсүз түрдө ошол техниканын тазалыгын, жанакы бузулбастыгын сактап, ошону постоянно кармап келет да. Себеби кийин ойлойт, ал сөзсүз өзүнө калаарын билет. Ошондуктан ошол немелери, акыбалдары жакшы болот да. Өнүгүү партиясында мындай Ысык көлдө дагы, Ысык көлдүн бул аймагында дагы ушу атка минер балдар бар да. Ошондой кандай бир биригүү болуп атабы, жардам болуп атабы? Жаштарды албасак болбой калды, өзгөртпөсөк болбойт. Мына мен координатор катары. Эми азыр бизде керек болсо шайлоого барам, же болбосо азыр иштеп аткан баары тең жапжаш жигиттер. Мага ушул кубантат. Мына партиянын лидери Бакыт Эргешевич, же болбосо жана Мирлан Бакировичтер кошо жүргөнү. Булар эчтекеси булганбаган жигиттер, таза жигиттер буга чейин. Мунун тегерегине дагы ошондой жигиттер келип атат. Биз мурун биздин партияга өттөп суранган жерибиз жок. Анан да ушул бир жаш балдарды көрөсүңөр. Мисалы, Ысык көл областынан ушул партияга кирем, иштейм, керек болсо кандидатым коем деген жигиттердин баары тең жап-жаш жигиттер. Ан бирөө да даже гезитте аты чыга элек жигиттер. Жаштар саясаты тууралуу сүйлөшсөк, Өнүгүү Прогресс партиясы боюнча ушу жаштардын тарбиялоо, чын ден соолукта кармоо ошол жаатында кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Мен баарын айтып отурбайынчы, тиги жетегибизде эле бир мисалды айтып коеюн. Бизде 30дан ашык мини футбол командасы бар. Ошонун ар бирине партия форма алып берди. Азыр өнүгүү кубогу жөнүндө мелдештер жүрүп атат. Кудай буйурса күзүндө жыйынтыктайбыз. Ошондо келип өзүңүздөр көрөсүздөр. Кыргызстанда дүйнөлүк деңгээлдеги оюн башталды, көчмөндөр аламы деген. Негизи эле бул улуттук оюндарды даңазалоодо, мен билишимче, ушу Өнүгүү Прогресс партиясы спорт жаатында жалаң эле олимпиадалык түр эмес, ошондой эле улуттук спортту дагы мындай даңазалап колдоп келет да. Сиздин пикириңизче, ушу Өнүгүү партиясынын жагынан болсо, ошол жаатында өнүктүрүү боюнча кандай салымын кошту деп ойлойсуз? Кылым карыткан кыргыз тарыхы өзүнүн оюндары менен атак чыгып келген буга, чындап келгенде. Көкбөрү болобу, алгандай болобу, тогуз коргол деле айтсак эмне. Тереңде керек болсо шахматтан өтүп кетип атпайбы. Бул боюнча партиянын өзүнүн программасында да бар. Программасында. Мисалы, биз жерлерде көкбөрү оюндарын постоянно өткөрүп атабыз. Эми калган оюндардын баарын тең өткөрө беребиз. Мына бияктан азыр күрөш, жанакы айрыкча да жана бел күрөш дегендер, бир баякы греко-римский тигиндей мындай күрөштөрдү айта бербейли, улуттук деме күрөштөрдүн баары калып калган. Өнүгүүнүн спортсмен ушундай кычыраган жигиттери бар, жерлерге барып, ошол именно ата бабабыздан келаткан улуттук күрөштөрдү кайра жандандыруу маселеси да. Бул программада бар, бул да ишке ашып атат. Дагы бир айта кете турган нерсебиз, элдин алдында ушул партиянын жүзүнүн жарыктыгы, жарык болуш. Эң негизи сөзүбүз калп болбой, аткарган ишибиз элдин жүрөгүнө жетип, ошол эл келип бизге добушун берсе, биздин жеңишибиз ушул.